Tangkı efir. Tangkı efir. Kim giret, kim girmeydi. Tangkı efir. İskender Turgunov, ассаламу алейкум. Дағы поделиться қылып қойсаңыздар, аудиторияның ішіне чоңайтып алалы. Так, 5 кişi. Daha kim girdi oldu eкен. 5 kişi daha поделиться қылып қойсаңыздар, эфирде көбірек кişi келе алсын. Так, 5 kişi. Бахтоморов, салам алейкум. Саламатсыздарбы, Гүлбатшы Сабирахонова, саламатсызбы, Бақыт Омаров, саламатсыздарбы, Сулайман Осмонов, салам алейкум, Бақыт Омаров, алейкум, қандайсың? Құрманғазы тоже подключился, рахмат, нас 10 кişi эфирде, мен де көп эфирде көтөрбейін, анткени деген уақыттас жеткенчен кичине эфир кылып алалы. Так, эфирдин темасы кечээки баягы аркы жумада кайтыш болгон 3 жашарлык кыз боюнча, анан кийин ошол жерде медик клиникасында Кыргызстанга аты чыккан врач кайтыш болгонуна медик клиникасында ошолор боюнча бир момундай маек жүргүзсөк, анан кийин мен суроом бар эле да. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мына 2 жума өтүп кетти. 2 жумада баягы 3 жашарлык кыздын өлүмү стоматологический поликлиникадагы өлүмү боюнча бир айта кетейин, отчет берип кетейин. Бүгүн ошол күнү деген Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө иш козголгон, экспертизалар дайындалган, баары жасалган да. Эми бирок азыр бүгүнкү күнгө чейин булардын действиясында эч бир дальше мындай жүрүү болбой атат да. Такыр төргөчүлөр туруп калышты. Туруп калган себеби эмнеден? Минздравга кайрылса, момда экспертизаны тезирээк кылып бергиле десе, гистологиянын экспертизасы чыгат. Эми врачтар билген, алда врачтар да стоматологияда. Текта да врачтар, химический экспертизаны биз бере албайбыз, бизде жок, бизлерде энтерде Минюстка баргыла, тигинтикиле мынтикиле деп ошону менен чоюшту. Мына бүгүнкү күнү Минздрав врачтардын, мындайча айтканда эксперттердин бири-бирин караганын көзүн чукпайт деп биз милицияларды айтчу эмес белек. Биякта врачтын защита кылабыз деп мына бүгүнкү күнү чоюп салышты. Ошондуктан бүгүнкү күнү иш боюнча, бул иш боюнча эч кандай продвижение жок. Экинчи, медиа клиникасында кайтыш болгон эжекебиз боюнча Кыргызстанга белгилүү врач, ЦСМдин главврачы ошол медик клиникасында кайтыш болгондо, ошол медик клиникасы акчасына таянып атабы, же эмне кандай кылып атабы, медик клиникасы боюнча вообще иш жүрбөй атат. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү эмесин эле алып койгон, жуйга каттатып коюптур, даже иш козгобой атат.
иш козгой атат. Эмне себептен? Анткени деген медик клиникасында Кудай шүгүр акчасы бир топ. Ошонун ээлери мындай чөнтөктүү мындай чөнтөктөрү өтө калың мындай акчанын эмеси менен оозун басып койгон кишилер болуш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү медик клиникасы боюнча Октябрь райондук ички иштер министрлиги бөлүмүндө эч кандай движение жок. Жөн эле барып изъятие кылып коюшту. Мени кыйкырып өкүрбөсүндө эле акырын барып туруп алып коюшту. Болду. Болду ошону менен. Урматтуу Алымкадыров эке, бир кезде сизди Алымкадыров эке, момундай несправедливость менен тамаганда мен сизге биринчи эмеге чыктым элем. Сизге болушуп чыктым элем. Эми сизге сураныч Алымкадыров эке. Сиз деген ошол өзүңөрдүн врачтарыңарды түшүнүп атам. Клятва Гиппократа, врачтар бири-бирин коргойт. Бири-бирине тим эле мындай справкаларды бербей жашырат, эптеп аракетин кылат. Ошону көзөмөлгө алып коюңуз. Кандайча бул химический экспертизаны судмедэкспертиза, республиканын судмедэкспертизасы чыгара албайт экен. Күлкүлүү нерсе да. Меди боюнча Кыргызстанда мындай чыткан аты чыккан врач эжекебиз меди клиникасында ташын эле алып коюп туруп инфекция перитониттен кайтыш болуп калган. Алды эле медик, алды эле сиздин кесиптешиңиз Алымкадыров эке. Ошону мындай силердин алардын дагы карап көрсөңөр. Ошо меди клиникасы лицензиясын текшерип көрсөңөр. Ошол жерде меди клиниканын өзү негизи кандай бүт условиялары барбы, лицензионныйбы, же кандай деп ошонун баарын текшерип чыгып туруп мондай элге чыгарып берсеңиз жакшы болмок. Эми болсо, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бир кызыктуу нерсе. Акылбек Жапаровдун тиякта бир племянниги кайтыш болгондо, иман саламатта болсун, алда эле эми ушундай тагдыр болуп калды. Ошондо милиция, прокуратура күн түн дебей 3 врачты камаган. Жан талашып эле камадыңар го. 3 күнгө жеткизбей, сиз өзүңүз ошондой контролго алгансыз. Садыр Нуркожоевич. А могу 3 жашарлык кыздын атасы простой сотрудник КМБ. Постовой. Медиклиниканын ошо медиклиникадан эжеке каза болду перитониттен. Балдары, ата-энеси, кыздары простой үй бүлөдөн экен. Значит, простой үй бүлөнүн, простой карапайым элдин ишин карабайт экен да. Дагы мен Нурлан Шакиевке дагы кайрылып кетет элем. Нурлан, мен кече сага чалдым телефон. Сен мага бергенсиң телефонуңду. Мен ошо сенин телефонуңа чалдым. Сен спикерсиң. Иним, сен спикерсиң. Сага кече чалдым иним. Албай койдуң трубканы. Сага айтайын дедим элем. Ошо 3 жашарлык кыз боюнча ошол жерде бир депутат атын ошо таба албайт амазы кайсы депутат. Ошол депутат акырдан кийилишип аттыр. Акырын. Ошону сессияда өзүң мындай депутаттар кайрылуу жасап койсоң болот эле. Ар бирөөбүздө бала бар, ар бирөөбүздө небере бар, ар бирөөбүздө кичинекей ымыркай балдар бар. Ошонун жок дегенде мыйзам чегинде болсун. Киришпеңиздерди суранам деп туруп, ошол депутаттарыңа айтып койсоң жакшы болот эле. Ошон үчүн чалдым элем кече сага. Албай койдуң трубканы. Курманкул Токторалиевич, сизге чалмак тургай тилим тешилип бүттү. Эшикте барып туруп сиздин генеральный прокуратуранын эшиктеринде тепкилеп баштадым уже. Ошондо да мени кабыл албай атасыз. Мен могул ишти, эки ишти контролго алып коюңузду суранам. Ошону өзүңүз, сиз деген надзорный органсыз. Сиз деген бүт надзор кылып көзөмөлдөйсүз. Сиз ошону карап койсоңузду, мен ошонун суранганы бардым элем. Сиз мени кабыл албай койдуңуз. Урматтуу МВД, силерге сөз жок.
мыйзамдуулук жагынан силер деген мындай көз боемочулук кылып туруп ишти козгоп мындай эметип атасыздар. Улан иним. Ушу бул Октябрь районунда эжеке боюнча иш козголбой атат. Бул ишти чоюп атат. Бул ошо мен суранып атам, жок дегенде азыр воздействие бербесин. Төргөчүлөргө айтып атам, воздействие бербесин. Ошолор тиякта туруп алып мешать этпесин. Ошол эксперттер, ошол кызды стоматологдор, кичинекей кызды өлтүрүп койгон стоматологдор. Ошол эти медик клиникасындагы перитониттен өлтүрүп койгон немелерди воздействовать этпесин. Ушинтип туруп бут тозбосун деп туруп суранып камап бергиле ошону на время хотя бы деп суранып ошо эмелер чыгарса. Мына бир да кыймылдап койгон жоксуңар. Анткени бул карапайым эл. Карапайым элдин баласы силерге балай турган адамдардын балдары бирдеме болсо ошондо гана чуркайсыңар жанталашып. Ошонун баарын эметип аткан. Эмне биз кандай мамлекетте жашайбыз? Айтсаңыз, кандай мамлекетте жашайбыз? Бизде мамлекет бул карапайым эл. А силер болсо тет жерде бийликтеги 3-4 көпөстөргө чейин, ошо тупойлорго чейин тимеле алардын эмесин аткарганын чуркайсыңар. Карапайым элди ойлобойсуңар. Мына 47 жыл медицина тармагында иштеген эжеке ошол кайтыш болду. Ишин козгобой атат. Улан, иним, тетиги 3 жашарлык кыздын ата-энесинин көз жашы. Ошон үчүн ишти козгоп коюп жасабай атат, камабай атат деп туруп какшап атам. Аларды мына камабаган үчүн монда ар жак бир жакка ата-энесине чыгып, тияк-бияка чыгып бүтүрүшөлү, кыргызча бүтүрүшөлү деп туруп. Бул эмне? Давление эмеспи? Бул давление да. Тогда эмне үчүн камабай атасыңар? Оградите общество от этих людей. Аны жасабайсыңар. Потому что бул деген карапайым эл. Силер карапайым элди карабай калгансыңар. Тет жерде администрация президента бир начальник отделанын баласы чүчкүрүп эле калсын. Демеле министрге чейин тикиңер тик туруп каласыңар. Бетиңер калган жок. Бетиңер бет эмейле батек болуп калды, чын-чынын айтса. Акча же могу бийликте олтургандардын бир жерин жалагандан ошо карабайсыңар. Могу жаш балдарды өлүмүн, жаш бaldардын өлүмүн. Тет жерде 47 жыл врач болуп өзү ошо медик клиникасына ишенип туруп, барып туруп, ишенип барса ошол жактан перитониттен инфекция киргизип өлтүрүп салышты. Кудайдан корксоңор боло. Элге кичине эл жакты карап койсоңор боло. Элге көңүл буруп койсоңор боло. Элди карабай калдыңар. Элди только налог менен, кекем налог менен эле элди жайламай болдуар. А эл силерге мындай чымын эле болуп калган. Катуу жылдап койсо, мынтип чаап өлтүрүп коесуңар. Болду. Улан иним, МВДң эмне болуп атат? Тергөөң эмне болуп атат? Айтчы дей. Карап койсоң боло ошо тергөөңдү. Карап койсоң боло. Иш козгобой, монту чоюп салышты. Кыздын өлгөнүнө уже 2 жума өттү. Эжекенин өлгөнүнө уже 2 жума өттү. 14 күндөн ашык өттү. Досудебный следствие бар. 14 күндүк мөөнөтүңөр. 14 күн унчуккан жокмун. Күтүп отурдум. Мына бүгүнкүгө чейин иш да козголбой атат. Айтсам эмнеге десем, химический экспертиза чыга элек. Биз ошону эми дали жок камай албайбыз. Булар деген уже жүрүп атат. Ата-энесине барып атат, мамин аркылуу чыгып атат. Сүйлөшүп бер, эметпе. Бул деген именно ушул да давление деген. Башкоргоч арасында ошолордун баары бар да. Уят эле. Элди карасаңар боло. Элге көңүл бурсаңар боло. Элди такыр эле унутуп калдыңар.
Кудайым буюрса ошолдо күндөр келет. Элдин үнү, элдин аты, эл үчүн сүйлөй турган күнүңөр да болот. Ошондо бул деген депутаттык выборда сүйлөйт. Эл үчүн сүйлөп каласыңар депутаттар. Ой, мен элим. А на самом деле бог да жок. Бир жакка баратканда элдин көзүнө чыгып алып, элим деп сүйлөп коесуңар. Тияктан кетип алып, мына деп коесуңар. Уялсаңар болайым. Элге кичине мындай эл жакты карап койгулачы, суранат силерден. Ушуну катуу көзөмөлгө алып коюңуздар суранам. Жакшы калыңыздар.